Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 1-курсунда окуп жаткан студенттердин ата-энелери менен окутуучулардын ортосунда жолугушуу болуп өттү. Жолугушуу билим берүүнү дагы да жакшыртуу максатында ата-энелер менен тыгыз байланыш түзүү үчүн уюштурулган. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында. Ата-энелер медицина факультетинин билим берүү программалары, материалдык техникалык базасы, окутуунун сапаты, окутуучулардын окутуу деңгээли, сабактан тышкары окуунун жана тарбиялык иштердин ишмердүүлүгү, студенттердин жатаканалардагы жашоо шарты боюнча маалымат берилди. Ата-энелер балдарынын кандай билим алып жаткандыгы, окуудагы жетишкендиктери, окуу жайдагы студенттерге түзүлгөн шарттар боюнча маалымат алышты. Өзүм медик болгон үчүн балам мени менен чогуу жүрүп, чогуу басып, бул иште аз-маз болсо дагы кичине өркүндөтүп, ошонун аркасынан ушул кесипти сүйдү. Мен оюм боюнча мен ушул формацияны тандаймын, апа. Мен ушул кесипти ардактаймын. Анткени сиздин кесибиңиз өтө татаал, өтө жакшы, өтө мен үчүн сүйүктүү деди да. Ушул факультетти мына тест аркылуу эле өзү окууга өтүп, азыркы учурда жакшы окуп атат. Мугалимдер жамааты өтө жакшы. Азырынча минус жагы жок, Кудайга шүгүр. Өтө бирок татаал. Биздин кесип, мен өзүм кесибим, бул кесип өтө ардактуу кесип, өтө татаал кесип. Ошонун аркасынан азырынча окуп атат. Билимден кыйналган жок. Агайлар өтө жакшы түшүнүп берип атышыптыр. Мактап барып атат. Мен өтө кубанычтамын. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатта конокторго анкета таркатылып, ата-энелер алымча кошумчаларды киргизүү боюнча өз ой-пикирлерин калтырышты. Иш чаранын негизги максаты ата-энелер менен университетти тыгыз байланыштырып, билим берүүнүн сапатын эл аралык стандартка жеткирүү жана студенттердин кандай билим алып жаткандыгы жөнүндө маалымат берүү болуп саналат. Жыйындын аягында сабакта андан тышкары коомдук иштерге активдүү катышкан студенттердин ата-энелерине ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Алия Бурканова, Нурбол Канибек уулу, Үмүт телестудиясы.